Мына акыркы учурларда Кыргызстанда дипломаттар менен ошо сиз айткандай азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, мага суроо жаралып калды. Мамлекеттеги мамлекеттик кызматкерлердин орду мурдага салыштырмалуу өзүнүн ордун жоготкон да. Алсак мисалы депутаттар дейли, депутаттардын мурдагы депутаттарга салыштырмалуу азыркы депутаттардын кыргыз коомчулугунда кадыры кетип бара жаткандай да. Деги эле ушул депутаттар эмне себептен мурунку депутаттарга караганда азыркы депутаттар өзүнүн ордун коомчулукта жоготуп алды? Эми бул чоң тема. Бул менин оюмча бир топ себептер бар да. Ошол себептердин бирөө биздин мамлекеттин конституциялык түзүлүшүнө барып такалат болсо керек. Бул акыркы 10-жылга алынган конституция. Биздин элибиз Урматтуу Текебаев жетекчилиги алынган конституция. Ал киши менен да биз кээде талашып калабыз да. Идеясы жакшы, ою жакшы, пикири, бирок менин оюмча дайыма айтам да, бир аз шашып, мезгилден шашып аткандай сезилет. Буга да биз келебиз. Буюрса бизден кийинки поколениялар келет. Черчилль айткан турбайбы? Уинстон Черчилль, Англиянын премьер-министри. Бул мамлекетти башкарууда демократия бул эң жакшы формасы эмес, бирок андан жакшы форманы эч ким башкаруун ойлоп таппаптыр депчи. Анан эми ошол Запад дайыма бизге мындай мисал келтиришет да. Алар басып аткан жол аябай узун, 100 жылдап саналат. Биз эми жаңы эле кадам шилтеп атпайбызбы? Ошон үчүн биздин биринчи баягы демократиянын шарданында шайланган депутаттардын катарына кирсем керек деп эсептейм мен азыр. Жогору айтылганда ошол эки палата болуп, легендарный парламент болгон. Легендарный парламенттин ичинде көбүнчө райондун жетекчилери эски совет стилден келген болчу. Бирок алардын арасында дагы ошол тажрыйбалуу, турмушту көргөн, ошол элде журтта кадыр баркы бар, замандын деңгээлине жараша райондун жетекчилери, областтын жетекчилери, министрлер болгондо. Себеби совет ордунда жакшы жагы да көп болгон. Ал жерде кадр даярдоо үчүн кандай гана тепкичтерден өтүп, партиянын өзүнүн чоң бир система болгондо. Ал эми ал коомдон кийинки жаңы демократиянын эң биринчи шарданында келген ошо эки палата келгенде, мына ошондо даана биздин элибиз, журтубуз, биз эгемендүүлүк алдык. Кана эми биз альтернативанын негизинде биринчи шайлоодон келген депутаттар болгон. Ал жерде чыныгы мындай бир эл каалаган, элдин алдына чыгып бир эки ооз сөздү бириктирип, жакшы айтып түшүндүрүп, бийликтин түзүлүшү, парламент деген эмне, бийлик деген кандай түзүлөт, экономика деген түшүнүгү бар кишилерди тандап алганда. Анан эми кийин жүрүп отуруп, анан баягы конституция тагып, партийный список менен келгенде идеясы жакшы, ою, пикири. Но бирок бизде баягы тажрыйбасы мол партиялар жок экен да. Шайлоонун алдында гана түзүлүп алган партиялар чындыгында ал жерде мына бул эми эски сөз, элдин баары айтып тажап бүттүк. Бул баягы каражаттын эсебинен түзүлгөн, ошо депутаттыкка келебиз деп каражаты мүмкүнчүлүгү бар кишилер гана келип, ал эми мүмкүнчүлүгү каражаты жоктор келбей калганын элдин баары айтып жүрөт. Мына ушул жерден менимче бир аз айнытып бузуп алдык окшойт биз. Анан ошон үчүн мына бүгүнкү коомдо элдин баарды тажап, жаңыча эмес, эскиче форма правления, президенттик башкарууга барабыз деген да бир негиз ушуга алып келип койду да. Демократия аз болсо болсунчу, мейли, эркин сөз, свобода слова аз болсо болсун, бирок тартип болсунчу, бир коомдо бир тартип болсун, экономика бир аз жылсын, жакырчылык азайсын, элдин турмушу оңолсо, биз демократия менен дагы өзүбүз мындай жертва кылганга барып атат да элдерчи. Бул эмне дегендик? Бул деген ошол чектен чыгып кеткендиги да.
таптакыр эле акыркы шайлоолор мына 5-октябрда көрдү. Эл айтып аткандай болду. Ушул жаңы түзүлгөн партия, даже кээ бир партияны ушул мурун ким хозяин болгон, кимден ким сатып алган партияны, ким түздөгөн спискада ким, мунун баардыгы жомок болуп айтып, элдин баары кулагына сиңип, ушунчалык эл тажап, анан эл тажаганда саясаттан шайлоого барбай коюп атпайбы, көрдүңүз да. 60% шайлоочулар шайлоого барбай койду. Калган 40%-ин бир аз көбү барып, мындай чоң өзгөрүүлөр коомдо болуп атат. Албетте, коомдо биз артка кеттик деген ой пикирлер бар. Себеби бир топ убакыт өтүп, мезгил келгенден кайрадан биз ушу парламентаризмге келишибиз керек. Кайрадан демократия болуш керек. Албетте, жакшы инсанды биз мамлекет башчысы кылып шайлап алсак, бул бир момент. Анан эми дайым эле жакшы киши шайланбай калышы мүмкүн, диктатура болушу мүмкүн, үй бүлөлүү башкаруу болушу мүмкүн деген маселелер келип калат да. Ошон үчүн эл баарына кайыл болуп деп коет го, сөз бар түштүктөн. Разы болуп, демократияга да разы болуп, сөз эркиндигине да разы болуп, бүгүн кайрадан президенттик башкарууга барып атканы менимче ушундан болсо керек. Эми көрөбүз бул азыркы бийликке келген жетекчилерди, эми булар өзүнүн балдары ошол жерде кандай кылып алып кетет. Эл чоң доверие, ишеним көрсөтүп атат азыр. Ошол ишенимге татыктуу болуш керек деп эсептейм. Ойлогон ойлорун ылдам, тез аранын ичинде ишке ашырып, азыр референдум өткөрүп, жакшы жактары да бар, көзгө көрүнүп турган мына бирин-бири кайталаган бийлик, тиги министерство, ведомство чиновниктердин санын кыскартуу деген бул өзү жакшы идея. Идеясы жакшы, бирок мындай механически эле бирин кошуп, санын азайтып койгондон кандай болот, сум өзгөрөбү, өзгөрбөйбү, бул экинчи маселе. Көрөбүз кандай болот. Биз ишенебиз, ишенип, үмүт менен жашай турабыз да. Ушул жакшылыкка, ийгиликке алып келетпи? Элдин турмушун оңоп, экономика көтөрүп кетеби? Биздин кошуна мамлекеттер менен чоң стратегиялык биздин партнерлор менен мамилебиз оңолобу? Ошол эл аралык уюмдарга биздин кадр баркыбыз мурункудай ордуна келеби деген жакшы үмүт менен жашап турабыз. Анан эми аракеттер башталышы жаман эмес, анан калганын көрөбүз да, Кудай буйрса. Коомчулукта же болбосо ошол саясат бизде батышчыл жана ушинтип эле бөлүнгөндөйбүз да. Бирок демократияда ушул демократияга деген сөзгө таянып, кыргыз эли өзүнүн тагдырын талкалап алгандай да. Деги эле ошо акыркы учурларда ошо кыргыз элинин болобу, же коомчулукта же ошо аткан жерлер болобу, Кыргыздын улуттук идеологиясын, үрп каада салтын унутулуп бараткандай да. Буга чейин биздин ата-бабаларыбыз ошол канча жылдан бери өсүнүп келе жаткан ата-бабаларыбыз макалдар менен улутту тарбиялап келген да. Бизге ошол мыйзамдуулук менен элди тартип башы ийдиргенибиз жакшыбы, же болбосо кандай жолго түшүшүбүз керек? Азыр сырттан карап турган адамга кыргыздар аябай эле баш алман болуп кеткендей көрүнүштө турабыз да. Эми бул чоң тема деп мен эсептейм. Эң ириде бир эл болгондон кийин бул тили, маданияты, тарыхы, үрп адаты сеткан салты менен өзгөчөлөнүп, башка элдерден айырмаланат да. Ал эми бүт дүйнөдөгү цивилизация өнүккөн мамлекеттердин тарыхын алып келгенде, ал жерде өнүккөн сайын, экономика өскөн сайын, ошо кээ бир өзгөчөлүктөрү, улуттун өзгөчөлүктөрү акырындап мындай бири-бирине окшош болуп, башка мамлекеттер жоюла баштаган сезилет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эки жагын тең бирдей караш керек да. Сөзсүз түрдө жогоруда айткан үрп адат, салт, өзгөчөлүктөр менен биз айырмаланышыбыз керек. Биз ошого негизделген биздин улуттук саясат болуш керек. Бизди дүйнөлүк коомчулук ошол бизди өзгөчөлүгүбүз менен бизди таанып билиш керек. Биз ошо биздин өзгөчөлүгүбүз менен бизди урматтап, сыйлаш керек.
ошо биз дагы ошолор менен өзүнүн өзгөчөлүгүбүз менен башка мамлекеттер менен чоң жана кичине мамлекеттер менен тең ата сүйлөшө турган бир деңгээлде болушубуз керек. Мен бир окуяны эстеп айткым келет. Ушул Кыргызстандан Өзбекстандан коштомо атайын ыйгарымдуу элчиси болуп 4 жыл иштеп калдык. Ошондо дипломаттар чогулуп калганда өзгөчө ошол Америка Кошмо Штаттын элчиси бар эле, аябай кадыр барктуу киши. Ошол киши менен болгон бир мындай диалогду мен эскерем дайыма. Биз менен дайыма чогуу бирге болот. Чогуу бир топ салтанаттуу иш-чараларда бирге болуп, чогуу пикирлешип, жакшы жолдош болуп, но жумуш башталганда такыр алар башкача мамиле кылат. Алардын өзүнүн дипломатиялык бюрократиясы чоң. Ошо байланышканга дагы, сүйлөшкөнгө дагы ушундай бир аябай тоскоолдуктар менен сүйлөшөт. Анан ошондо биз мен ага бир катуу айткан жерим бар да, эстетип, мен эгерде биз жакшылыкта бири-бирибиз менен ушундай салтанатта чогуу бирге болуп, бири-бирибизди ушундай урматтап, сыйласак, биздин ар бир мамлекеттин чоң кичинекейине карабай өзүнчө эгемендүү мамлекеттин өкүлү катары мен сиздер менен сүйлөшүп атам. Мен ага бир нерсени эстетип айттым. Улуу Россиянын ичинде кичинекей чечендердин мамлекети бар. Ушул кризис болгондо Чеченстан менен ошол убагында өздөрүнүн эгемендиги алабыз деп, ошол Россиянын президенти Путин менен сүйлөшкөн баарыбыздын эсибизде бар, билесиңерби? Келип маңдайга чогуу отуруп, маңдай теске отуруп сүйлөшөбүз деген. Ошол улуу Чечня, ошол кыйын чечен элдери биздин Кыргызстанда болуп өткөн кээ бир мынакей төңкөрүштө, революция болгон күндөрдү көрүп, бизге таазим кылып, алдыбызга ийилип, ушундай бизди урмат сый менен айтат. Дүйнөдө биз өзгөчө элбиз, тоолукпуз, баатырбыз десиңер. Кыргыздар силер бизден да өткөн ушундай өжөр, өзгөчө эл экенсиңер. Өлкөңөрдө ушунчалык тез-тез өзгөрүүлөр жаратып турасыңар деп, ушул чечен мамлекети дагы ушу Америка колдонуңар убагында дедим мен. Бизди ушунчалык урмат сый менен бизге мамиле кылат. Аны эми ошондой биздин элдин өкүлү, сиз эгер биз менен мамиле кылсаңыз, биздин үрп адаттар менен салтта бизде ошондой жумуш убагында дагы, жумуштан кийин салтанатта дагы бирдей мамиледе болушубуз керек. Мен сиздин эсиңизге салып коеюн муну, урматтуу элчи десем, кайра кечирим сурап, посолдордун көзүнчө мен түшүндүм деп кечирим сураганда. Муну айтып аткан себебим, биздин үрп адатыбызга таянышыбыз керек да, салтыбызга таяныш керек. Эгерде силерде улуу мамлекетте жумуштан кийин бир мамиле кылып, жумуш убагында башкача мамиле кылып, убактым жок, азыр телефон менен сүйлөшө албайм деген мындай бир элементтер кошулса деген мааниде мен катуу ушундай бир кыргыздын үрп адат салтын айттым да. Ошондон кийин мен кайсы жерге чогулбайлык, ал биринчи келип мага чалып мероприятие болсо, урматтуу элчи, мен бир аз кеч калам, сиз мага уруксат бересизби деп ушундай кылып, Американын посолу ушундай сүйлөйт эле. Анда калган посолдор күлүп калып айтат да, ушинтип тартипке чакырып койдуңар, жакшы болду депчи. Мен муну тамаша иретинде эстеп атканым, мына ошол биздин өзгөчөлүгүбүз. Эмнеде биз өзүбүздүн мамлекетибиздин кичинекейинде, элдин санынын азында эмес, биздин эң чоң тарыхыбызда жатат. Биздин үрп адатыбызда, биздин салтыбызда, биздин баатыр ата бабабызда, биздин манасыбызда жатпайбы бардык? Биздин керемет, биздин улуулугубуз, биздин кыйындыгыбыз. Мына ошондой элементтерди ошол биз дайыма ошолорго негиздеп, таянып, сезип, жоопкерчилик сезип анан иштешибиз керек да. Ошондо биз менен чоң мамлекет, кичинекей мамлекет, экономикасы күчтүү барбы, бардыгы тең ата болуп сүйлөшкөнгө биз ошондойго багыт алышыбыз керек деп мен ойлойм. Ошондо гана биздин экономикабыз өсөт, ошондо гана биздин дүйнөлүк коомдук ордубуз болот деген мен терең ишеничим бар.